Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Евразия экономикалык комиссиянын кеңешинин үстүбүздөгү жылга карата өткөрүлгөн биринчи отурумуна катышты. Отурум видеоконференция байланыш аркылуу өтүп, жыйындын күн тартибине 36 маселе киргизилип, соңунда бир катар чечимдер кабыл алынды. Анда кинофильмдерди жана видеофильмдерди тартуу жана жайылтуу, ошондой эле видеофильмдерди демонстрациялоо менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө административдик кызматташуу жөнүндө макулдашуунун долбоору жактырылды. Бул макулдашууга кол коюу үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу үчүн ЕАЭПке мүчө мамлекеттерге жөнөтүлдү. Евразия экономикалык биримдигинин өкүлдөрүнүн интеллектуалдык транспорттук системаларынын өз ара аракеттенүүсүн өркүндөтүү концепциясы бекитилди. Концепцияны ишке ашырууда бирдиктүү маалыматтык мейкиндик түзүлөт. Анда аба ырайы, мүмкүн болуучу жол тыгындары жана жол кырсыктары жөнүндө маалыматтарды алууга болот. 2022 жылдын 19 апрелиндеги Евразиялык экономикалык биримдигинде ташууларды көзөмөлдөө үчүн навигациялык пломбаларды пайдалануу жөнүндө макулдашууну практикалык ишке ашырууну баштоо үчүн зарыл болгон чараларды ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу маселе каралды. Медициналык багыттагы дары-дармек каражатын каттоо жана экспертизадан өткөрүү эрежелерине өзгөртүүлөр киргизилди. Бул чечим бизнес чөйрөсүнө оң таасирин тийгизет. Анткени аны кабыл алуу дары-дармек каражатынын жаңы дарылык формасын кошууда сатууга уруксат берүүгө бирдиктүү мамилени белгилейт. Ошондой эле дары-дармек каражатын маркировкалоо, таңгактоо жана баалоо эрежелеринин жоолоруна укуктук ишенимди камсыз кылат. Кооптуу продукциялар жөнүндө маалыматтарды чогултуунун, жалпылоонун, берүүнүн жана ЕАЭП маалымат системасына жайгаштыруунун тартиби бекитилди. Анда ЕАЭП өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдарынын комиссияга зыян келтирген кооптуу продукциялар жөнүндө маалымат берүү, аны жаңыртуу боюнча милдеттери белгиленет. Комиссия өз кезегинде бул маалыматтарды биримдиктин интеграцияланган маалымат тутумунун жалпы маалымат ресурстарына жайгаштырууга милдеттүү. Мындан тышкары ЕАЭП кеңеши 2025 жылга карата айрым айыл чарба продукцияларына суроо талаптын жана сунуштун индикативдик баланстарын бекитти. Кеңештин мүчөлөрү мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын бажылык жөнгө салуу жаатындагы тапшырмаларын ишке ашыруунун алкагында жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалыматты угушту. Ошондой эле Евразиялык транспорт коридорлоруна кирген темир жол, автомобиль жана порт инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин иш аракеттеринин аткарылышы натыйжаларына талдоо жүргүзүлдү.